Кыргызстандагы Газпром компанияларынын тобу дүйнөдөгү миллиондогон адамдар менен бирге улуу жеңиш күнүнүн алдында жеңүүчү жоокерлерге урмат-сый көрсөтүшүүдө. Газпром Кыргызстан жана Газпром нефть Азия компаниялары согуш ардагерлери жана оруктун эмгекчилери үчүн жыл сайын өткөргөн кайрымдуулук иш-чаралары жакшы салтка айланып калды. В этом году мы решили привлечь. Бул жылы биз өзүбүздүн жаш кызматкерлерди жана ыктыярчыларды жардамга тартып, алар биздин ардагерлер жашаган ар бир үйгө барышты. Азыр алар абдан аз, 550 адам калыптыр. Аларды куттуктап, белектерди тапшырып, чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдирдик. Согушта мото аткычтар полкунун снайпери болгон Талас областынын 93 жаштагы тургуну Касымбек Эшалиев 17 жашка чыкканда Манжурияда япон самурайлары менен согушкан. Азыр бул кадырлуу карыя 10 баланын атасы жана 72 небере чөйрөнүн чоң атасы. Газпромда иштегендерге мен чынжы соолук uzun ömür balalı sakalı olma. Şurada sıyerinde işine yıktı olsun. Kurasları ömür versin. Uzun ömür versin. Balalı sakalı olma. Uğurlu ola. Allah'ın mesleğine ola. Her günden men de kararlarına başladı. Allah. Согуш башталганда Ленинградта жашаган 11 жаштагы Анна Кутанова мүнөт сайын бир нече адамдын өмүрүн алган, көп сааттарга созулган бомбалоолорду жана үрөй учурган ачарчылыкты башынан өткөргөн. Өз үй бүлөсү менен ал курчоого алынган шаарда 2,5 жыл блокада бүткөнчө жашаганын айтат. Өз шаарын кайратмандык менен коргогон үчүн ал 13 жашында Ленинградты коргоо үчүн медали менен сыйланган. Когда летит фугас учуп келе жатканда биз эч нерсе кыла алчу эмеспиз. Андан кийин бизге чоң кыпчуурларды беришти. Алардын жардамы менен ошол күйгүзүүчү бомбаларды кыпчып алып, суу толтурулган челекке же кум салынган ящикке салып өчүргөндү үйрөндүк. Антпесе көрүп чыгып кетет. Бул ишти бизден башка кыла турган эч ким жок эле. Эркектердин баардыгы фронтто. Улуу жеңиш майрамынын алдында өлкөнүн баардык аймактарында жашаган 500 ашуун ардагерге белектер жана акчалай жардам берилди. В этом году мы направили 2 миллиона сомов. Ардагерлерге даректүү жардам берүүгө бул жылы биз 2 миллион сом бөлдүк. Биздин ардактуу ардагерлерди улуу жеңиш майрамы менен куттуктап, алардын кайратмандыгы жана баатырдыгы үчүн ыраазычылыгыбызды айтуу Кыргызстандагы Газпром компаниясы үчүн чоң сыймык. Жеңиш күнү куттуу болсун. Улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын урматына жана Ленинград блокадасынын жок болушун майрамдоо иш-чараларын Кыргызстандагы Газпром компанияларынын тобу ар дайым колдоп келет. Муну менен өткөн кылымдагы эң кандуу согуштун ардагерлеринин эркиндигине сый көрсөтүп, аларды ар дайым эстеп турууга олуттуу салым кошуп келет. Нурзада Садыкбекова, Болот Исаев, Асхат Ибраимов, НТС.